Иранда кулап түшкөн Украинанын учагындагы жүргүнчүлөрдүн баары каза болду. Бул маалыматты мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына шилтеме берүү менен Reuters басылмасы жарыялады. Украинанын учагы Тегерандагы Имам Хомейни атындагы эл аралык аэропортто кулап түшкөн. Аэропорттун кызматкерине шилтеме берген РИА Новости басылмасынын маалыматы боюнча, бортто 167 жүргүнчү болгон. Буга чейин учакта 180 адам бара жатканы айтылган болчу. Алдын ала маалыматтар боюнча учак абага көтөрүлгөндөн кийин эле кулап түшкөн. Буга техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгону айтылып жатат. Reuters басылмасынын маалыматы боюнча кырсык Boeing 737 учагында болду. Социалдык түйүндөргө учак кулап баратканда күбөлөр тарабынан тартылган видео жана учак кулаган жерден тартылган сүрөттөр тарап жатат. Анда учак өрттөнгөнүн көрүүгө болот. Маалымат